Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар. Сиздер менен кайрадан эле Ош облустук штабтан онлайн брифингде баштайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, биздин түз эфирде сиздер Элтер мамлекеттик телерадио компаниясынан коомдук биринчи каналдын Ала Тоо 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак телеканалдарынан, ошондой эле ЛФМ радиосу, биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ радиолорунан угаласыздар. Ошондой эле Элтер маалымат YouTube каналынан, Facebook'тагы МТРК Элтер Facebook баракчасындагы биздин бүгүнкү онлайн брифингди сиздер күзөтүп барсаңыздар болот. Бүгүн биздин суроолорубузга Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу, Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматович жооп берет. Саламатсызбы, Малик Абсаматович? Саламатсыз. Сөз сизде. Жалпы эле бүгүнкү Ош шаарындагы жана Кара Суу, Ноокат райондорундагы коомдук абал, өзгөчө кырдаал, өзгөчө абалдын жүрүшү боюнча айтып кетсеңиз, кандай окуялар жүз берди, коомдук саясий кырдаал кандай? Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Ош облусунун жана Ош шаарынын жашоочулары. Бир сутка ичинде жалпы Ош обласынын жана Ош шаарынын аймагында криминогендик абал, социалдык абалдар туруктуу өттү жана комендатуранын көзөмөлүндө. Ал эми коменданттык саатты бузган 13 атуу кармалып, эскертме берип, айрымдары мындай адашып калган экен, үйлөрүнө жеткизип койдук. Негизи олуттуу мыйзам бузуучулук катталган жок. 13 дегеним, урматтуу жарандар, мен ойлойм, уже түшүнүү менен мамиле кыла баштадыңыздар. Анткени мурдагы суткада 45, андан мурун 80 болуп түшүнбөстүк болуп аткан болчу. Комендант саат жана башка убактарда дагы бул илдет менен күрөштүн бир эле жолу бар экенин сиздер уже биле баштадыңыздар. Ыраазычылык билдиребиз, анткени бул илдет менен тартип, режим, сабырдуулук менен гана илдетти жеңебиз деген үмүттөбүз. Бир 15-20 күн сабыр кылып чыдап турсаңыздар, кайра мурдагы тартипке өтөбүз деген үмүттөбүз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, биздин түз эфирдеги байланыш номерлерибиз буга чейин социалдык тармактарда жайгаштырылган. Ошол керектүү электрондук дареке WhatsApp номерге келген бизде бир канча суроолор бар. Анын күндө биз эң маанилүү, орчундуу дегендерин иргеп бул жактан жооп алып берүүгө аракет кылып келебиз. Биринчи суроодон баштасак, кандай? Биз Оштогу шаардык сүт заводунун атынан жазып жатам. Биздин завод сүт азыктарын чыгаруу үчүн чийки сүт керек. Сүттү Кара Суу районунун Жош айыл өкмөтүнүн фермерлик чарбаларынан алабыз. Даяр сүт азыктарын шаардагы дүкөндөргө жана больницаларга таратабыз, ал жагына маселе жок. Чечилбеген нерсе ошол сырьёну постордон алып өтүү кыйын болуп жатат. Алып келе жаткан сүттүн бардык тиешелүү документтери бар. Ошол сүттөрдү посттон өткөрүү маселесин чечип берсеңиз деп суранабыз. Урматтуу жаран, сүт азыгы, дан азыгы, жер азыгы, дыйкандар күнүгө буну сиздерге жеткизип атабыз. Постордон бул процесс жөнгө салынган. Балким бир постто түшүнбөстүк болуп калышы мүмкүн, бирок эч ким тосушка акысы жок. Бүгүнкү күндө өндүрүш өз убагында, өз мезгилинде жерлерде элге, журтка жетип туруш керек. Аны ички иштер орган кызматкерлери, постто турган аскер кызматкерлери да толук кандуу билет. Ошондуктан сиз тоскоолдукту өтөсүз. Кайсы бир постто бүт мыйзамды сактап туруп, анан тетрисинче посттон турган кызматкерлер мыйзам бузуучулук болсо, бизден ошол маалымат борборуна кайрылыңыз. Ал эми баарына кайрылып кетким келет жарандардын. Азык-түлүк, жерге жете турган процесс иш жөнгө салынган, өтөсүздөр, проблема болбойт. Рахмат. Кийинки суроо, саламатсыздарбы? Менин сиздерге өтүнүчүм бар эле.
Азыркы абалга жараша туберкулез менен ооруган адамдарга моралдык, материалдык жактан жардам бере аласыздарбы дейт. Ооба, бүгүнкү күндө көпчүлүк медицина тармагында иштеген врачтарыбыз, докторлорубуз мындай күчөтүлгөн тартипте иштеп, сиздерден ар дайым кабар алып туруучу докторлор тартылып, мындай күчөтүлгөн тартипте иштегенге байланыштуу кабар ала албай калышы мүмкүн. Үй бүлөлүк дарыгерге кайрыласыз. Анан материалдык жактан деген маселе боюнча биз жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө дагы кайрылабыз. Сиз ошол маалымат борборуна кайрылсаңыз, биз сиздин дарегиңизди билип, жеке сүйлөшсөк. Рахмат. Кийинки суроо. Келиним Ошто төрөтканада, келинимди кантип алып чыгып кетем? Өзүм Каракулжа районунда жашайм, Каракулжадан барсам Ошко кире аламбы? Оштон кайра чыгарышабы дейт. Расмий уруксат кагазыңыз жок, кире албайсыз. Анткени Каракулжада өзгөн Алай, Чоң Алай, Араван райондорунда өзгөчө абал жок. Абал жок болгон менен Кара Суу, Ноокат, Ош шаарларында өзгөчө абал киргизилген. Ошондуктан өтө албайсыз. Бирок сиз маалымат борборуна келиниңиз төрөп чыгара албай, бул мындай маанилүү иш, ал чыгыш керек, үйүнө барыш керек дегендей. Биз жардам беришке аракет кылабыз. Маалымат борборуна дарегиңиз таштаңыз, Ашырбаев деген маалымат борборунун башчысы бар, байланышыңыз, аракет кылабыз. Рахмат. Урматтуу комендант, сизге биздин кайрылуубуз. Биз айылда мал багып, Ошко этин өткөрөбүз. Фермерлерде учурда көйгөй бар. Жем чөбү түгөндү, малдарын сойдуруш керек. Эми эмне кылышат? Алай району Корул айылынан 10дон ашуун багылган малды биз атайын унааларга жүктөп 3төн 4төн Ош шаарына алып барсак болобу? Уруксатты кайсыл жерден алабыз деп суроо узатыптыр. Бул дагы бүгүнкү күндө айрым жана мал чарба менен алек болгон кишилерге жарыктуу эле тиешелүү экен. Эгерде малды союп, атайын ошо фитосанитариядан өтүп, убойной ошол цехтерде, анан ошол жерде эле сатып бере турган мындай түз каналыңыздар болсо, бул жерде маселе жок. А эгерде келип сата турган өзүңөрдүн мындайча айтканда клиентиңер жок болсо, малды тапшырып бере турган бир соода касап дүкөнүңөр жок болсо, анда убара болуп каласыз. Анткени сиз келип малды сойдуруп алып, этин сатышка бир нече убактыңызды кетирип, бугандайга жол бербейт. Эгерде мындай өзүңүздө слаженный контакт болсо, келиңиз, сойдуралы, касаптарга тапшырып берели, сүйлөшүңүз. Бул дагы мындай жалпыга маалымдоо катары айтайын, bunday маселе туула турган болсо, ошол сата турган точкаңарды таап туруп, маалымат борборуна кайрылыңыздар, биз бир мындай шарт түзүшкө аракет кылабыз. Рахмат. Биздин социалдык баракчабыз, Facebook'тагы МТРК Элтер деген баракчабызга Аскар Исманов аттуу жараныбыз ыраазычылык билдирип атат. Урматтуу комендант, сиздин ишиңизге ийгиликтерди каалайм. Мына Ош облусунун Ош шаарынын аймагына темирдей бекем тартип орнотуп койгонуңуз байкалууда. Элдин үнүн угуп жатканыңызда алкышка татыйт. Ушул дем менен уланта берсеңиз, буюрса бул илдетти жеңебиз. Элдер биз да бир аз күн чыдап койсок жакшы болмок деген өзүнүн изгүү калуу тилегин билдирип атат. Рахмат. Анда кийинки суроо өтөлү. Мен Кара Суу районунун Мадайыл аймагында жашайм. 3 күндөн бери банкка келген акчамды ала албай жатам. Жолдон өткөрбөй жатат. Эмне кылсам болот? Кайсыл жака кайрылайын? Урматтуу жаран, бул маселе боюнча дагы эгерде ушундай маселелер туулуп кала турган болсо, ошо маалымат борборуна кайрылыңыздар. Биз ар бир жарандын кайрылуусун четке какпай, угуп, жардам беришке аракет кылып атабыз. Ошондой эле сиз дагы кайрылыңыз. Рахмат. Дагы бир социалдык биздин баракчабызга келген суроо. Саламатсызбы? Мен Каракулжадан болом, жеке ишкер менен алектенем. Мага чийки товарлар керек эле, Оштон Каракулжага алып келсем болобу дейт. Өндүрүш, азык-түлүк, элге жете турган, элге пайдасы тие турган кандай гана бир буюм болбосун, жер жемиш болбосун, тоскоолдук түзөтөт. Ошондуктан жеке ишкерлерге, өндүрүш менен алектендерге атайын кайрылып айтып атабыз, маселе туулбайт. Бир гана бунун жолун, анткени жана айтып кеттим,
айрым райондордо өзгөчө кырдаал, айрым райондордо өзгөчө абал. Ошого биз мындай мыйзамдаштырышыбыз керек. Жардам беребиз, борбор маалымат борборуна кайрылыңыз. Рахмат. Кийинки суроо. Эртең күндүзү атам ооруканага барыш керек болуп жатат. Жанында паспорттун көчүрмөсү бар. Боло береби дейт. Эгерде башка райондон келе турган болсо, паспортунун көчүрмөсү жана ошол жергиликтүү аймактык, райондук врачтардын направлениясы, көрсөтмөсү менен келсе тоскоолдуксуз барат. Оорулууларга биз жардам беришибиз керек милдеттүү түрдө. Рахмат. Мен Токтогул кызы Сейдана, Кара Балта шаарынын тургунумун. Кеңеш айыл өкмөтүнүн Шаңкөл айылынан кайрылганмын. Ошко комендантка жеке маселелер менен бара аламынбы дейт. Кара Балтадан? Азыр Кеңеш айыл өкмөтүнүн Шаңкөл айылында экен, өзү Кара Балта шаарынын тургуну экен. Бул кыз менин оюмча бир нече жолу кайрылды окшойт. Биз бул ойлондук. Биз кандай жол менен бул кызга жардам бере алабыз. Сиз, урматтуу жаран, Ноокат райондук комендатурада Рахманов Кеңеш деген полковник бар. Биз маалымат бердик сиз жөнүндө. Сиз болгон арыз жазып, маршрут лист жасайсыз, кайсыл жерден кайсы маалга барасыз. Ошондуктан күндүзү ошол Бишкекке жетип ала турган акыбалда бир өзүңүздүн маршрутуңузду ойлонуп туруп, барсаңыз күтөт сизди. Рахмат. Саламатсыздарбы? Менин келиним Россия Федерациясынын жараны 1,5 жылдан бери Кыргызстанда 30 мартта каттоосу бүтөт, регистрациясы. Узарталы десек, паспорт стол иштебей жатат, эмне кылсак болот дейт. Мындай учурлар көп, өткөндө да айтканбыз, күнүгө айтабыз бул нерсени. Урматтуу жарандар, шартыңар болсо, ордуңарда режимди, санитардык абалды кармап туруп туруңуздар. Ал эми бир 15 күндө аны узартыштын кажети жок, ошол үйүндө отуруп турган абзел. Рахмат. Саламатсызбы? Коммуналдык услугаларды, электр энергиясынын акчасын төкпөсөк келип өчүрүп кетишпейби дейт. Бул мазмундуу суроо мамлекет тарабынан бүт социалдык жана муниципалдык ишкерлер жөнүндө атайын мындай кам көрүү бар. Жерлерде ушул үзүп кетпесин, иштебей калбасын деген маселе жок. Кечээ биз жалпы Ош областынын, Ош шаарынын ушул электроэнергия, газ жана Ош тазалык, айыл өкмөт акимдер менен дагы бир программа иштедик. Бул жерде дагы бүт ошол жерде жетекчилер айтылды. Алар дагы сөз берди. Бул багыт боюнча эч кандай мүчүлүштүктөр болбойт, жашоочуларга ыңгайсыз шарт түзүлбөйт. Бир сөз менен айтканда, газ, свет, телефон, интернет булактары ар дайым иштейт. Керек болсо жана Мегаком жана башка компаниялар айтып атат, ушул алдын ала мындай төлөп койсо болот, кредит сыяктуу кылып. Ушундай бир шарттарды түзүп беришке жалпы эле мындай уюштурулуп жатат. Кыйынчылык болбойт. Бир гана сизден сабырдуулукту күтөбүз, урматтуу жаран. Рахмат. Биз Ош шаарынын Юго-Восток кичи районунда жашайбыз. Постто турган милиция медиктерге тамак аш маселеси кыйын болуп жатат деп угуп, аларга биз кошуналар чогулуп тамак берели деп жатабыз. Чогулганыбыз туура болобу же мыйзам бузуубу дейт. Бул жерде санитардык режимди бузуу болуп саналат. Биринчиден, экинчиден мен ыраазычылык билгизип кетем. Жарандарыбыздын көпчүлүк жерлерде биздин угушубузга караганда ички иштер органынын жана аскер кызматкерлерине блокпосттордо турган жерлерде адамдар кол сунуп, кайрымдуулук кылып, садака берип атат деп уктук. Аны жолу жөнөкөй эле. Бир күнү завтрагын сиз берип коюңуз. Чогулбай эле. Түштөнүүнү кийинки бир дом болсо, кийинки көчөдө обедин берип коюңуздар. Ошондой чогулбай эле үйдөн алып чыгып, ошол отурган постуна апарып, алысыраактан берип койсоңуз, жараткан Алла Таала сизден ыраазы болот. Рахмат. Рахмат. Дагы бир Ханзада Балтабаева деген биздин көрөрманыбыз онлайн суроо берип жатат.
Саламатсызбы? Менин кызым Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнө каникул башталганда тайнесиникине барган эле. Азыр өлкө боюнча 4-чейректе онлайн окутуу башталды. Апам 80ден ашкан улгайган аял, ал жерде кызымды окута турган адам жок. Кызымды ноокаттан чыгара албай жатам. Жардам бере аласызбы дейт. Ооба, мындай учурларда дагы айттым, көп кайрылуу болот бизге. Мен оюмча кызыңыз чоң энеңизде экен. Интернет булактары иштеп атат. Şu ордунда туруп турганы жакшы болот эле. Анткени өткөндө айттык го, кече да айттык. Көп учурларда балдары калып кеткен учурлар болот, тайта тайнелеринде. Бирок ал жерде аба таза болуп, мындай ыңгайлуу шарт болсо, жылдырбай эле ошол жерде окутуп турганыңыз абзел. Чыдай туруңуз, урматтуу жаран. Рахмат. Керим Токталов деген дагы бир угарман суроо узатып жатат. Элдин көйгөйүн угуп, аларга жардам көрсөтүп жатканыңыздарга чоң рахмат. Бирок ошол эле учурда айрым майда чүйдө маселелерди айтса эле посттордон өткөрбөңүздөрдү өтүнөт элем. Биз элдер бул өзгөчө абалдын эмне себептен киргизилгенин түшүнүп чыдап коелу бир аз. Сизге рахмат, ишиңизге ийгилик каалайм. Күндүзү шаар ичиндеги кыймылды азайтсаңыз сураныч дейт. Ооба, биз бул боюнча биринчи күндөн эле активдүү жумуш баштап, 2-3 күндөн кийин жарандар өздөрү деле түшүнүп, рахмат, ушундай жарандар, активдүү жарандар, элди ойлогон, саламаттыкты ойлогон жарандар көбөйө баштады. Сизге рахмат. Бүгүнкү күндө Ош шаарында айрым баягы автоунаалар бир аз кыймылда болуп атканын себеби Ош тазалыкта эле, тазалыкты карап турган эле 500дөн ашуун эжекелерибиз бар экен, эртелеп чыгып, аларга пропуск болуп калып атат. Айрым свет, энергия, медицина тармагындары, анан мамлекеттик ишкерлер гана ушул ордунда болуп калып атат. Калган жарандарга такыр тыюу салынат. Жаранда өзүн тартипке чакырыш керек болуп атат. Ошондой абалдабыз биз. Кудай кааласа, жакын арада бул абалдан чыгабыз. Ошон үчүн тартипти, режимди, санитардык абалды толук кармаңыздар. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе урматтуу Малик Абсаматович, биздин убактыбыз жыйынтыкталып жатат. Сиздин акыркы элге жыйынтыктоочу сөзүңүз, кайрылууңуз болсо, түз эфирде айта кетсеңиз. Рахмат. Урматтуу Ош шаарынын, Ош облусунун, Кара Суу районунун, Ноокат районунун жашоочулары, бүгүнкү күндө биз үмүттөбүз, жерлерде өзүңүздөр менен өзүңүздөр сүйлөшүп, ушу илдеттен арылышыбыз керек. Ал үчүн муну программа менен жашашыбыз керек деп сабыр кылып жашап атасыңар. Терең ыраазычылык билгизем. Мен кайрылайын дегеним бул жолкусунда бүгүн коменданттын атайын буйругу чыкты. Буйрукта бул мурдагы пропуск, буну 2000ге жакын автоунаа ээлери алган. Алардын 1,5 миңден ашуусу мамлекеттик ишканалар, муниципалдык ишканалар жана айрым жерлерде баягы демиргөө топтору, азык-түлүк апарып бергенге атайын автоунааларга алынган болчу. Бул пропуск бүгүндөн тарта күндүзгү гана каттамга жарайт. Эскертип коеюн, бул мурда берилген 25 мартта берилген пропуск, уруксат кагазы күндүзгү гана учурга жарайт. Күндүзү жүрө аласыздар бул автоунаанын пропуск менен. Ал эми бүгүндөн тарта bunday пропуск 500ге жакын болот. Бул түнү күнү круглосуточно. Бул жерде медицина кызматкерлери, ички иштер органынын кызматкерлери, аскер жана мындай тийиштүү элге убагында жетет. Аварийный бир службаларга гана берилет круглосуточно. Мындан кийин бул круглосуточный көк пропуск, бул күндүзгү пропуск. Ал эми 25-inde берилген жөө пропускусу бүгүн иштей берет, уланта берет өзүнүн ишин. Рахмат, урматтуу жарандар. Кийинки жолу жолугушканча саламатта калыңыздар. Маселеңиздер туулуп калса, мындай өтө адамбыз баарыбыз, бири-бирибизге кол сунушубуз керек. Биз маалымат борборунда турабыз, ар бириңиздерге жардам беришке аракет кылабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угармандар, сиздер бүгүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы, Ош шаары жана Ош облусунун Кара Суу Ноокат райондору боюнча коменданты Нурдинов Малик Абсаматовичтин онлайн брифингине күбө болдуңуздар. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар.